Assalamu alaikum, урматтуу Учкунбек каналынын катталуучулары, амансыздарбы? Бүгүн өтө сонун бир позитивный контент десек болот. Бул чыгарылышыбыз таксисттерге тиешеси өтө көп. Кыргызстанда Эреже плюс деген программаны барыңыздар деп билесиздер. Ошол инибиз мындан 6 ай мурун келип, ушул жерде такси жамаатында иштеген мекендештерден знактарды сурап, биротоло бир тамашалуу роликтерди тартып кеттиле. Ошондон кийин жокулуп кеттиле инибиз. Кайрадан Москва шаарына келип калыптыр. Кече бир жолуктуруп калып, ошол берүүңү Москвада улантасыңбы же улантпайсыңбы деп суроо салсам, ака ошону улантайын деп атам деп калды. Бүгүн ошол Рамазан инибизден ошол Эреже плюс боюнча бир маалымат алайлы. Бага келе айтканда айтып калды, эми кимдерден ошо Кыргызстанга окшоп ДПСтер менен туруп эрежелер сурайсыңбы десек, ооба ака деп тамашалашты. Азыр толук маалыматты өзүнөн алайлы. Ассаламу алейкум, Рамазан. Ассаламу алейкум. Куш келсиң Москвага. Куш көрдүк. Рахмат. Мындан 6 ай мурун биздин мекендештерден, айымдардан, мырзалардан знактар сурап, кайра бир жокулуп кеттиңиле. Эми кайра Москвага кайра келип калсын, кайра ушул программаны улантасыңбы же кандай? Дагы ошо мен тамашалап айтып калдым, тартардын алдында. Ушул жерде эми ака мен ДПСтер менен туруп, ар бир таксистерден знак сурайын деп калдым да. Ошол чынбы же тамашабы? Жалпы учурашып коеюн, Ассаламу алейкум, жалпы Учкунбек YouTube каналынын көрөрмандары, Москвада биздин мекендештер, барыңыздарга чоң салам. Эми негизи ошол жана жол эрежеси боюнча Кудай буйрса сурайын, ушул жакта мекендештерден сурайын деген пландар бар. Бирок жанагындай ДПСтер менен турбайбыз. Ким кааласа, жооп берем десе, знактарга жооп берем десе сурайбыз. Гаилер менен турбайбыз. Эми каалоочулардан знак сурайсың. Каалоочулардан Бул эң негизги максаты ошол жол кырсыктын алдын алуу, жол болбоо, жол кырсыт болбоо. Ооба, негизи бул программаны баштап атканда ушундай жакшы ниет менен баштаганбыз. Ушу эми Кыргызстанда знак аз да, баарыбыз эле билебиз. Негизи китепте бар, бирок практически аз. Ошондуктан баягы жол кырсыктардын алдын алуу максатында жол эрежеси деп туруп, Эреже плюс деп ошол команда менен демилгелеп ушул программаны чыгарып атабыз. Кудай буйрса, результаттары жакшы. Кыргызстанда көбү колдоп, паспортлор жакшы кетип, анан баа айтып калды эле да, биз ошо программаны көрүп знактарды үйрөндүк деп көпчүлүк кыргыз мекендештер айтты эле, Кыргызстанда дагы. Анан ошо Кыргызстандагы знактар менен, жол эрежелери менен, штрафтар менен ошо Россия менен Кыргызстан айырмачылыгы кандай экен эми келип көрдүң? Айырмачылыгы өтө эле чоң. Негизи баягы мыйзамы бирдей эле. Баягы карасаң знак деле бирдей эле окшош. Кыргызстандагы знак биякта деле бар, бияктагы аякта деле бар. Бирок айырмачылыгы эмнеде? Бизде практически чындыгында жолдорубузда, шаарларда знактарыбыз аз экен. Азыр Москваны карасаңыз, даже мындай домдордун арасына кирсең деле знактар бар да. Бизде андай знактар жетише элек, эми Кудай буйрса келечекте болуп калса керек. Жакшылап ушундай биз биригип аракет кыла берсек, мүмкүн болот келечекте. Анан бияктагы штрафтарды угуп көрүп таң калбадыңбы? Конечно, таң калдым. Мисалы, бияктагы жөнөкөй эле, мисалы азыр кыргыздын жарымынан көп эле такси айдайт экен да биякта эми. Такси айдагандарда эң көйгөйлүү проблема парковка экен, Москвада проблема парковка. Парковкада эми домдун арасына киргенде бош месте коюп коем деп Кыргызстандагыдай эле чөптүн үстүнө, газондун үстүнө кое албайт экенсиң да биякта. Эгерде кокустан газондун үстүнө машинеңди койсоң, 300 000 рубль штраф экен. Кыргызстанда андай жок. Айырмачылык ошол. Айырмачылык ошол. Конечно, 300 000 штраф не деген, бул бир машинанын пулу да, мындай айтканда Кыргызстандагы орто машинанын пулу. Бүгүн ошо знактардын баардыгын Кыргызстандан алып келдиң. Кыргызстандан алып келдим. Сурайсың. Россиялык знак эмес, таза Кыргызстандын знагы. Москвага келгенде дагы ошо штрафтарды көрүп, знактарды көрүп, чем Кыргызстанга караганда Россияда машина минүү оңой да. Бирок штрафтары өтө суммалары көп бул жердечи. Биз дагы ушу такси кызматында машиналарды бул жакта айдап калабыз. Негизи бул жакта знактар Кыргызстанга караганда оңой. Бардык жерде бар. Бардык жерде бар. Билесиз. Колдон келишинче билем. Билсеңиз мындай кылайлы. Мен знактарды жанымда алып жүрөм дайым эле негизи. Азыр сурайын. Знактарга жооп бериң. Жалпы көрөрмандарыңыз көрсүн, подписчиктериңиз. Кандай дейсиз? Майли, аракет кылып жооп беребиз. Аракет кылып жооп беребиз. Кокустан жооп бере албай калсаңыз эмне кылабыз? Жооп бергенге аракет кылабыз. Азыр Рамазан айы экен, эми озачты кылып берем да. Жооп бере албай калсак. Жооп бере албай калсак. Негизи эгерде жооп берсек сен эмне кыласың? Жооп берсеңизби, мен сизге приз берем. Приз секрет же кандай? Приз секрет. Кааласам мындай акчалай берем, кааласам мындай бирдеке кылып кыскасы приз берем да. Макул, аракет кылайлы, знактар жооп бергенге. Кет анда. Көрөлү, Алып кел анда.
Ассаламу алейкум, Москвада мекендештер, такси жамааты. Эгер сиздер Москвада ушу жакшы компания, лицензия чыгара турган компания издеп жатсаңыздар, биздин Аурус компания ар дайым кызматта. Кайрылыңыздар, 100% кепилдик беребиз. Биздин адрес метро Сайловский, складочный 1, строение 53. Кененирээк маалымат алыш үчүн ушу төмөндөгү номерге кайрылсаңыздар болот. Баштадыкпы? Майыл баштайлы. Даярсызбы? Даярбыз. Мындай кылып коелу, бул сиздин YouTube каналыңызга чыгат, өзүңүздүн эркиңиз менен жооп берип атасыз. Анан эртең окуй билбей калыпмын эле, алып коймой деген жокпу? Эң оңоюнан баштайбыз, кет. Бул главный дорога, Кыргызстан башкы жол. Негизги жол. Негизги жол. Жакшы. Бул ошо башкы жол, главный дорога бүттү деген знак. Жакшы. Бул запрещен. Буяка киргенге запрещен. Мүмкүн эмес. Эмнеге? Киргенге мүмкүн эмес да жолго. Техникалык кыймылга мүмкүн эмес ал жака. Туура. Бул алгонго мүмкүн эмес. Бул эскертүү белгиси, ошол алдыда жаныбарлар болушу мүмкүн деген. Бул эскертүү белгиси, алдыда туннель бар. Жакшы. Бул запрещенный знак кирпич. Москванын тилинде айтканда кирпич буяка киргенге мүмкүн эмес. Бул айдын четный, нечетный айларында коюла турган знак. Бул кайсы ошондо? Оз ачарга жакындап калдык окшойт. Саат деле болуп калдыбы? Бул ошо айдын 15 күндө коюла турган. Айдын 15 жарык, 15 караңгы дейт, а? Эми ошол знак да. Андай эмес, жакшы айт. Муну точно билбедим бирок. Оз ачар каерде? Оз ачар кылып беребиз. Оз ачар каерде кыласыз? Кылып беребиз оз ачар. Айтпайсызбы? Бул ошо четный, нечетный деген. Кайсынысы ошондо бул? Нечетный. Айдын так Жана жуп күндөрүндө. күндөрү. Жуп күндөрүндө мына. Аркы знак деген, а? Ооба. Бул айдын так күндөрүндө эгерде дагы бир акытсыздык болгон болсо ал жуп күндөрүндө. Жуп күндөрүндө. Жакшы. Бул остановка запрещен. Бул ошо аэропорттордун атраптарына коюлат. Жакын жерлерде аэропорт жайгашкан. Мындай эскертүү белгиси. Эскерт, эмнени эскертип атат? Самолет жапыз учат, мындай жерге жакын учат деген. Бул ошо таш чачырайт, этият айда деген знак. Таш чачырайт. Эки жолу оз ачар болот окшойт бүгүн. Жок, бул ошо Кандай белги негизи? таш жолдон таш кулайт, тоолордон таш кулайт, этият. Эскертүү, а? Эскертүү Таш кулашы мүмкүн, абайла кылат. Бул пешеход запрещен. Бул ошол 70 сантиметр, 70 метрде дистанцияны карма. Микрофон алып. Дистанцияны карма деген. Андан Бул кооптуу поворот бар, эскертүү белгиси. Бул ошо эки жол бирип кетет деген. кайсы жака биригет дейт? Сол жак. Сол жака. Эскертүү бул дагы. Болду, рахмат. Ушул жерден токтойлу. Дагы авири машина. Калганда баягы эч ким көрө элек знактар чыгат да бияктан. Урматтуу мекендештер, мына Рамазан News өз канал ачып, буйруса ошо билген мекендештерди, знактарды билген мекендештерден сурай баштайт экен. Бул эң негизги максат мекендештер ошол знактарды ошол берүүдөн көрүп, үйрөнүү болуп эсептелет, а? Негизги максат. Албетте. Буга чейин деле өзүңүз деле айтып кеттиңиз, бул программаны көрүп үйрөнгөндөр көп да. Анткени китептен кечке мынтип окусаң, баягы мээңе анча кирбей калышы мүмкүн, шашып оюң ар жака чачырашы мүмкүн. Видеону көрсөң, сиз бир сөздү айтасыз, мен бир сөздү айтам, ошентип атып так жообун видео аркылуу көрүп түшүнүп алгандар көп. Ушул аркылуу экзаменге кирип, жакшы ийгиликтүү бааларды алып, жанагындай пробный экзамендерге, анан барып туруп айдоочулук куәлиги алгандар да бар. Мекендештерге эмне кайрылат элең? Жооп берүүчүлөр болсо байланышсынбы же не кылсын, телефон номерин коюп коеюнбу? Негизи жооп берем дегендер ошо комментарийге эле жазып койсо болот, кааласа. Анан негизи эле жалпы мекендештерге кайрылабыз, ушул чет жерде жүргөндө сөзсүз моундай жол эрежелерин сактап, шашпай, аккуратно айдаган жакшы экен. Биз өзүбүз да келбей машина айдап калдык. Мен өзүм жол эрежесин алып барган менен, бирок мен деле өзүм штраф алып атам, ачыгы. Урматтуу мекендештер, каналга каттала элек болсоңуздар, каналга катталып, Рамазан инибизге жакшы ой пикир жаза кетиңиздер. Бул ошол мекендештерге жол эрежелерин билбегендерге ушул видеону көрүп билсе деп, же болбосо жаңы такси айдайм дегендерге, же жаңы Москвада машина айдайм дегендерге бул видеобуз өтө бир сабак болот деп ойлойм. Рамазан инибиз будан кийин ушул эреже плюс программасын Москва жергесинде алып барат экен. Андыктан Рамазан инибиз дагы каналдарын биз жакында
чыгат, Поделиться кылып, поделиться кылып чыгабыз биздин каналдан дагы белгилейбиз. Андыктан ошо Рамазан июнунда каналдар чыгып калса катталып, ошол жактан ар дайым ошо Эреже плюс программасы менен бирге болуңуздар жана знактарды ошол жактан үйрөнүңүздөр. Азыр баса бергиле айтып койсок болобу? Эми Кудай буйрса азыр мындай план болуп атат да, келгенден эми ар кайсы жакта болуп калат экенбиз да. Мындай бир чайхананы бир элдерге мындай парковкасы кенен жер болгон болсо, ошол жерде сүйлөшөбүз. Постоянно бир күндү, бир убакты белгилейбиз, ошол жерден ушул программаны тартабыз. Каалоочулар келип ошол жактан жооп берсе боло берет. урматтуу мекендештер, мына комментарийге мен болсо номерлерин коюп коем. Знактарга жооп берем дегендер байланышып 5-6 адам болуп келип Жамаат знактарга менен айылдаштар келсе болот. достор, баары болот. же бир таксопарк келип жооп берсе болот. Ошентип биз ошо элдерге бир үлгү катары знактарды көрсөтүп, жаш машина айдоотуучуларга көрсөтөлү мекендештер. Андыктан каналга катталып, лайк басып, группа контакттары менен бөлүшкөндү унутпайбыз. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сиз жакын арада Казакстанга кирип чыгууну ниет кылып жатсаңыз, сизге таржибалуу дасыккан айдоочу Бакыт Мырзаны сунуштайбыз. Биздин Айфард заманбап унааларыбыз сиздердин кызматыңыздарда. Узак жолдо сиздер үчүн ыңгайлуу жана кенен. Алдын ала документти кара тизмеден текшеребиз, мөөнөт өтүп кеткен документтерге жардам беребиз. Без пересадкасыз өзүбүз түз алып келип чыгабыз. Биздин дарек Метро проспект Мира 39А. Толук маалыматты бул номерден алыңыздар. +7977 852 0081.